Assalamu алейкум урматтуу мекендештер, кайрымдуу ага-эжелер, достор, бизде абдан жакшы жаңылык. Билимвест долбоорубуздун алкагында Ош областы боюнча окубаган бала калбасын деп ошол темада балдарды мектепке даярдоо процесстери жүрүп жатат. Өзгөчө бул жылы өзгөчө даярдандык, анткени Карго Оштон биз Кытайдан заказ кылып, мына буюрса 6000 келечек ээлерине керектүү буюмдар, сумкалар, көп нерселер келди. Биз Бектур мырзага ыраазычылык билдиребиз. Келечек ээлери үчүн экен деп убактысын бөлүп, Кытайдагы айрыкча командасы Баяман мырза ар бир бут кийимге, ар бир сумкага өзгөчө көңүл бурду. Ыраазычылык билдиребиз. Өзгөчө ыраазычылык биздин айтылган убакытка келип бергенине өтө жакшы болду. Анткени биз эртеңден балдардын мектеп формаларын өлчөйбүз, тактайбыз. Буюрса, мындай тоскоолдуктар болбойт деген ишеничтебиз. Ичине азыр барганда көрөбүз. Бардыгы келди, толук келгени бизди сүйүндүрдү. Кытайдан оюнчук келип калабы деп көп коркуп аттык. Оюнчуктары келип кандай таратабыз, туура эле келди экен депчи. Бирок бизге ушул Оштогу Карго Ош аябай жакшы кызмат кылып берди. Өздөрүнүн сунуштарын, пикирлерин, кеңештерин айтты. Биз аябай ыраазыбыз, ыраазычылык билдиребиз. Карго Ош боюнча дагы азыр Бектур мырзага бир аздан кийин кыска сөз беребиз. Сиздерге ушул ишмердүүлүк боюнча, ишканасы боюнча сиздерге дагы маалымат берет. Салам достор. Элим басымы кайрымдуулук фонду бизге мындан 20 күн мурда ботинка алып келүү, Билим Инвест долбооруна ботинка алып келүү боюнча кайрылган. Биз Кытайдагы командабыз менен биргеликте изучать этип, карап, ар бир товарды карап алып келип бергенбиз. Ушундай бир чоң долбоорго бизге ишенип кайрылганыңыздар үчүн элим басымга ыраазычылык. Жана ушундай долбоорлорду көбүрөөк уюштурууга тилектешпиз. Эгерде сиздер дагы ушундай бир долбоордун бир бөлүгү болуп калган десеңиздер, элим басымы фондуга кайрылыңыздар. Карго Ош боюнча да кыскача элге маалымат берсеңиз, эмне кызмат аткарасыздар Кыргызстан менен Кытай ортосунда? Достор, Карго Ош бул азыр түштүк жергесинде эң аз эле сандагы карголордун бири. Себеби дегенде бизде Кытайда бир эмес 2-3 жигитибиз сиздердин заказ кылып аткан товарыңыздарды, оборудованияңыздарды, көп количестволуу товарларды көрүп, изучать этип, тандап, цена жагынан дагы өтө ыңгайлуу кылып алып келип берет. Ошондуктан баарыңыздарды күтөбүз. Кытайдан эмне кызык болсо сиздерге байланышса болот, Албетте достор, эгерде Кытайдан кандайдыр бир товар же кандайдыр бир башка нерсе кызык болсо, ушул жерге номеримди калтырып коем, байланышсаңыздар болот. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Мына буюрса бут кийимдер Оштогу кеңсебизге келди. Офисибизге азыр бул жактан даярдалып, ар бир баланын бизде тизмеси, фамилиясы, жашы, бут кийим өлчөмдөрү бар. Ошого жарашыктуу кылып өлчөп даярдайбыз. Албетте биздин ыктыярчы жигиттерге, командага ыраазычылык. Эми иш убактысы 5-те бүткөн болсо, 9-10го чейин азыркы учурда биздин дагы ушул кызматыбыз болсун. Эл үчүн, ушу балдар үчүн деп. Ошол кызматтары уламчытат. Өзгөчө Карго Ошко ыраазычылык. Чындап эле мындай жакшы алып берди. Эми азыр жүрөктөр дүкүлдөп атат, иштерин көрөбүз. Биз ойлогондой болгон болсо, 100% бул кызмат ишке ашты деген ойдо болобуз иншаллах. Негизги чоң залыбызга жыйып атабыз, ушул жерден азыр бөлөбүз. Бул жакта дагы азыр албетте шымдар, көйнөктөр, юбкалар, кофта баары келген. Бул боюнча дагы эртең сиздерге толук маалымат беребиз. Албетте бул Билимвест долбооруна 10 сомдон, 100 сомдон деги эле өзүнүн ырысынан тең бөлүшүп жардам берип аткан, бизге ишенич билдирип аткан ага-эжелерге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Мына бул жакшылык, бул бут кийим, бунун баардыгы ушул кайрымдуулук маданиятын жайылтууга чоң салым кошуп аткан ага-эжелердин негизи колдоосу менен болуп жатат. Биз баардык ага-эжелерге, ака-укаларга, досторго биз терең ыраазычылык билдиребиз. Болгону агаларыбыздын баары эле баягы эжекелерибизди чыгара бербей дейт. Ошон үчүн мындай жакшы инсандардын колдоосу менен булар келип жатат бизге. Бунун баары баягы остатка товар эмес, бунун баары заказной, окшош бир бренд деп коебуз, бир фирманын бут кийимдери. Бир азда толук буларды көрсөтөбүз.